Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз эли, арбаңыздар. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошондой болсо да бүгүн биз ушул Бишкек шаарыбызда жайгашкан номер 74 мектеп лицейдин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен, эже агайлары менен азыркы жаштар кимдерден үлгү алат деген темада сүйлөшөбүз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде, саламатсыздарбы? Анда ушул биздин жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин конокторубуз бар. Анда тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер, дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Жана ушул биз ардактап сыйлаган эжебиз ушул номер 74 мектеп лицейдин адеп мугалими Адалат Кошалиева эжебиз конокто. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, азыркы жаштар кимдерден үлгү алат? Балким азыркы жаштарыбыз интернеттен үлгү алса керек. Азыркы жаштарыбыз кээде мугалимден, ата-энебизден алабыз деп келишет. Кээде көчөдөн алабыз дейт. Буга биздин кээ бир замандаштарыбыз өзүнүн дагы факты ойлору бар. Ушул азыркы жаштар кимдерден үлгү алып жатат? Кимдерден үлгү алышы керек? Анда жаштар сүйлөсүн. Урматтуу жаштар, кимдерден үлгү аласыңар? Бизде өтө көп жигиттерибиз бар, анда оң тарапка өтсөк. Саңызбы, біз кыргыз элинде мындай макал бар, инисин көрүп агасын көрүп иниси өсөт дегенчи. Ошол макалга таяна алсак, мисалы үчүн биз көчөдөн эле улуу кишилердин урушуп талашып атканын көрсөк, биз деле ошондой үлгү алабыз да, ошондой болуш керек экен депчи. Урушса болот турбайбы, э? Урушса болот турбайбы, согуп салсак эле коркуп калат турбайбы дегенчи. Анан депутаттардан да, чоң отургандан да үлгү алсак болот, аяктан жакшы үлгү алсак болот да алар. Депутаттардан кандай үлгү аласыңар? Жакшы үлгү алар, жакшы иш кылса, мисалы үчүн Кыргызстанды өнүктүрсө, биз да ошого умтулабыз да. Окуп, үйрөнүп дегендей. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Кыздарыбыз бар. Азыркы заманда мен ойлойм көп үлгүнү бул жаштар бул ата-энесинен алат да. Анткени коомчулуктан деле алат, албетте ага каршы эмесмин, бирок үйдөн, тарбиядан ата-эненин ролу чоң ролу ойнойт да. Анткени үйдөн бала эмнени көрсө айтат эмеспи, чымчык уядан эмнени көрсө учканды ошондой болот депчи. Ошондуктан ойлойм ата-эненин ролу аябай чоң депчи. Ата-энелерден толук үлгү ала аласыңарбы? Ошол кээ бир ата-энелер мисалы силерге үлгү бере алабы? Толук үлгү бере албайт, анткени биз 100%-дын ичинен 60%-ын ата-эне берсе, мектептен, мугалимдерден же эгерде коомчулукта бир жакшы көп жетишкен адамдарды көрсөк, биз алардан үлгү алгыбыз келет да өзүбүздүнчө. Эми ушундай бутуна туруптур, мен да ушундай болсом, аракет кылсам ошондой болот экен дегендейчи. Эгерде ошондой деп ойлойм, жакшы адамдардан биз көбүнчө жакшы көп жетишкенге жеткен адамдарды көрсөк, ошолордон көп үлгү алганга аракет кылабыз да. Биз деле жаман адамды көрсөк, андан алып ал деген эмес. Жаштар деле жакшы жактарын алууга аракет кылат. Мисалы азыр көбүнчө ата-энелерден үлгү албай жатат деп ойлойм мен. Себебинде ата-энелердин эртең кечке чейин жанагындай телефон менен сүйлөшпөйт да. Анан балдар болсо, кыздар аябай көп сүйлөшүп атат телефондор менен. Эртең кечке чейин. Анан мода кийип атсыңар. Мисалы мен ойлойм, сен ата-энеңер жанагындай жарым жылаңач модаларды кийбейт. Силер болсо жарым жылаңач модаларды кийип атсыңар. Анан ошо силер ата-энеңерден эмеле башка эле бир интернеттен, анан жанагы кинолордон эле үлгү алып атып баштайсыңар да көбүнчө. Ким жооп берет? Мына мен кошула албайм. Азыр 21-кылым, туурабы? Техника өсүп атат, мода өсүп атат, үлгү өсүп атат. Айтайын дегеним бул эмне үчүн биз кийимдерибизди айтат да, анткени эгерде базарга барсаңыз, акта мисалы үчүн бардык кийимдер эле ушундай түзүлгөн эмес да, жабыктай. Бизге Европадан ушундай кийимдер келет, анан биз деле кийгибиз келет, алсак ушундай болуп калат экен, коос экен, алып кийип калабыз да. Эми ошого эмне, ошондой кийимдер келип атса, ошондой кийимдер чыгып тигилип атса, анда ошондой цехтерге барып аларга айтыш керек, жакшыраак кийим чыгаргыла депчи. Биз ага каяктан кийим алайык? Цехтер үлгү бере албайт, а? Мен да кошула албайм мынтип айтканына. Азыркы убакта мода аябай өнүккөн. Ошондуктан жаштар мисалы, мен макул, мен мамамды турап, ушул көйнөк кийип алайын, тиземен ылдыйчы, анан досторум көрүп алып айтат да, жаман страшно мындайча айтканда, аябай жаман кийинип алыптыр, карачы деп, кийетесиң карачы деп. Анан коомубуз достор ушинтип айтабы, Айтат, конечно. Айтат да ушундай. Ошондуктан коомубуз кандай болсо, биз да ошо чөйрөдө жашап келатабыз, 21-кылым азыр. Жаштар сүйлөсүн.
Мен бул кыздын оюна кошула албайм. Неге дегенде досторум айтат дейт. Ушул досторум айтат деп барыбыз эле эме тизеден өйдө юбкаларды кийип же эме көйнөктөрдү кийип жүрсөк болбойт да. Мисалы үчүн мен деле досторум айтат деп мен мисалы бүгүн мектепке форма кийбей келсем болбойт да. Ошон үчүн биз досторубузду укпай өзүбүздү өзүбүз тарбиялап жакшы жүрсөк, анан досторубуз да бизден үлгү алышы мүмкүн. Жооп барбы? Мен бул деген бул ушундай айтып жатат да, мындай досторум эме депчи. Бирок сен коомуңга карайсың да, мен мындай баары эле ушундай кийинип алыптыр, мен деле ушундай кийинейинчи деп өзүңдү өзүң оңдоп мындай эме болосуң да. Мен ойлойм, мен өзүнүн иши да, ар бир адамдын кандай кийиниши, эмеси өзүнүн иши. Ыңгайына карап үлгү алса болот а, кийимден дагы. Самасар, мына макал бар эмеспи? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп. Сен айтып атасың, мисалы үчүн эме коомду карап өсөбүз деп. Биринчи өзүбүздү эметели, өзүбүздү өстүрүп, өзүбүздү таза карап, өзүбүз билели, анан кийин коом да ошондой болот. Ошо макал менен мындай эметсек дейм. Кимдерден үлгү аласың? Эме мен үлгү алган өзүм ата-энемден алам, мугалимдерден алам, анан өзүм агаларым бар, үйрөтө турган агаларымдан алам. Арак ичкен мугалимдерден үлгү ала аласыңарбы? Жок, андай мугалимдер жок го дейм, арак ичкен. Андай мугалимдер көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Жаштар сүйлөсүн. Сөз бар го, коомдо жашап жүрүп, коомдон сырткары боло албайсың дегенчи. Эгерде сенин досторуң ар кандай ошондой кийимдерди кийип жүрсө, албетте сен да кийесиң да. Бирок ушундай кийимдер Европадан келип атат деп атасыңар, эмне кийип атасыңар деп. Анда ушундай кийимдерди Кыргызстанга киргизбей эле коелат. Эме растамаштан. Жаштар сүйлөсүн. Азыр деген бардык кийимдер Европадан келип калды. Анан кийин базарга кирсең деген кыргыздын менталитетине жаткан кийимдер жок да, бүт эле Европаны турап кеткен. Анан кийин ошо сатып алып атканда көргүлө да, бул кийим мага жарашабы, бул келеби, эч жерим ачылып калган жокпу депчи. Демек силер Европадан үлгү алат экенсиңердан да? Бул алар кандай чыгарса деле кие бересиңер. Эртең башкача формада чыгарса деле жок, айтып атпаймынбы, ошо кийип атканда биринчи өзүңдү кара да, бул мага жарашабы, бул деген бизге, биздин коомубузга мындай менталитетине жатабы деп алгыла да, анан кийин бияга ачык болуп калыптыр, тияга ачык болуп калыптыр, мен сулуу болуп атам деп эле ала берген, бул жарабайт да. Жаштар сүйлөсүн. Мен деген ушу азыркы Алтынайдын сүйлөгөнүнө кошулуп кете албайм. Себеби деген, эгерде ылдый көйнөк кийген, ал эми өзүңдөн билесиң да туура, эгерде досторуң деген кыска кийинсе, сен деген келечекте эне болосуң туура, сен деген өзүңдүн ден соолугуңду карашың керек. Ошон үчүн досторуң сага сын айтса деле эчтеке дебейт, сен өзүңдүн ден соолугуңду карап, өзүңө жарашыктуу кийинсең боло алат. Туурабы? Жаштар сүйлөсүн. Алтынай. Кыска кийинүү дегенди мен айткан жокмун, просто коомдон чыгып кете албайсың да, коомуң кандай болсо ошондон кийинип аласың деп ойлойм да. Ошочо болсо болобу? Болот. Ошол ойбу, сеники кандай? Ошондой. Коомдон чыга албайсың да. Коом жылаңач болуп калсачы, бир нече жылдан кийин. Кандай болот? Европа мисалы чында эле ушинтип барат да, күндөн күнгө кетип барат, жылаңачтанып барат да. Анан эмне кете бересиңер силер деле? Жок, айлана чөйрөңдү карайсың да, айлана чөйрөң карап. Айлана чөйрөнүн бардыгы азыр айтып өтпөдү. Тамеки чегип жүрсө, мисалы айлана чөгөрүндө. Жок, андайга кошула албайм, бул ар бир адамдын өзүнүн эмеси да. Мындайча айтканда, өз эрки да, өз эрки ойлойм. Азыр мындай болот, мисалы мына азыр кыздардын тамеки чеккени көбөйүп барат да. Коомдо азыр уже уялбай эле көчөлөрдө эркектердин жанында туруп алып чыгып атат да, жаш эле кыздар. Анан мен көрүп атам, мына жаш кыздар көчөлөрдө пиво ичип жүрөт. Көчөлөрдө элден уялбай эле. Анан мисалы ошондой нерсе көбөйүп барат, анда силер эрши бересиңерби? Анда пиво ичип. Ошолорду үлгү алса болобу? Жок, үлгү алса болбойт. Ал ар бир адамдын өзүнүн эмеси, мындай иши, өзүнүн иши да. Тамеки чегеби, арак ичеби, бирок ар бир адам өзүнүн эрки да алчы. Эгерде ал адам өзү үчүн кылып атат, ал өзүнүн ден соолугу үчүн, өзүнүн эме мындайча айтканда чоң зыян деле келбейт да, пиво ичкенден чоң зыян келбейт. Анан ичип атат да. Зыяны бар да. Силер айтпайсыңарбы, коомдон калбаш керек деп? Нет, андай мен деген андай нерселерди айткан жокмун. Мен ошо кийинген нерселерди айтып атам, бирок ошол ар бир адамдын өзүнөн ал. Ар бир адам эгерде өзү кандай жүрөт, кандай эмес. Мындай бир нерсе болот да, мына балдар айтат экен да, мынау кыз жигити жок экен, же кыздар айтат экен да, мынау кыздын жигити жок экен. Ана сен уялып туруп, эмне сен ошентип боло бересиң менен. Жигиттер менен жүрө бересиң, элдерден уялыш үчүн. Элдерден уялыш үчүн ошол башка бир жигит менен жүрүп үлгү алса болобу?
мен бул кыздын оюна дагы кошула албайм. Коомчулукка карап жүрүп өздөрү билет деп атпайбы, ошо өздөрү билбеш керек. Көбүнчө ушул сизге окшогон агайлар айтыш керек, ушул тарбиялык сааттарды өтүпчү, эмнеге силер ушуну чегип атасыңар деп. Же көбүнчө сыналгылардан ушул көрсөтүш керек да тарбиялык сааттарды. Аз бизде көбүнчө сыналгыларда тарбиялык сааттарды өтпөй атат. Сиз ушинтип тамеки чегип атат, арак ичип атат деп атасыз. Ошо арак ичип тамеки чегип аткандар сиз эмнеге айтпай атасыз ушундай, эмнеге мындай кабар атасыңар деп. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы, сен азыр ар бир мисалы сен көчөдө баратып бир кыздын тамеки чеккенин же арак ичкенин көрүп калып, сен эмне тамеки чегип атасың, арак ичип атасың деп айтса, сен ишиң эмне дейт да. Сен кете. Кыздар айтышабы ошентип, Айтышат. Силер эмне деп жооп бересиңер? Сен айта албайсың, жөн эле кетип каласың да, сен айта албайсың. Барып сүйлөсөң, сен ишиң эмне дейт да, мен өзүм билем де, сен кимсиң мага деп айтат да. Ата-энеси айтса болот. Жолуңа түшчү дейт да. Ошентип айтат да, мындайча айтканда. Айтып атат бул жерде бир балачы тарбиялайт десе эле ушу баарын тарбиялаш керек, улуулар тарбиялаш керек депчи. Биринчи деген ал адам өзүнө тарбиялап, өзүнө жарашкан кийимди кийип, өзү каалаган кийимди кийип, анан ошол убакта эле болот дейм. Негизи айтып атат тарбиялайт депчи. Бир паста эле сен узун кийимди ки деп кыска кийип жүргөн кызды узун кийим ки деп кийгизип койсоң, ал бук болот да, өзү деле кандайча мен ушундай туруп эле бир паста ушинтип кийинтип коюп, ал деген өзү постепенно кичинеден эметет го деп ойлойм. Өзүнө кимдерден үлгү аласың? Үлгү алганда негизи кандай нерседен үлгү аласың? Үлгү алганда мен деген жакшы адамдардан үлгү аласың. Жүрүм турумун жакшы жүргөн адамдардан үлгү аласың. Билимдүү жакшы адамдар бул деген негизи эле коомчулукта, жакшы коомчулукта жүргөн адамдар. Аттары барбы ошолордун? Аттары бар. Мисалы деген негизи эле биринчи бул өзүмдүн ата-энем. Анан кийин экинчи бул мектепте жүргөн, сабакты жакшы берген үлгү аласың ошолордон. Эжелерден ушу билимдүү бол деп дагы жакшы насааттарын айткан мугалимдер бар бул жерде. Балдарым бар айтканча угуп атам, жакшы эле адамдан жакшы үлгү алса болот депчи. Мисалы үчүн жаман адамдан деле жакшы үлгү алса болот. Мисалы үчүн ал көпкө чейин ичип жүрдү, наркотик алып сайынып дегенде, ал да деген Америкада мындай неме бар экен да, круглый стол, ошо айтып өзүнүн арманын айтып, мына мен мисалы үчүн ичип жүрүп мондай акчам бар болчу, ичип жүрүп ошонун баарын жоготойм депчи. Бомуш болуп калдым деп, Бомуш болуп калдым. Ошо адамдарды чогултуп алып угуп, анан жакшы адамдар угат да, ошон үчүн мен ушундай ичпешим керек экен депчи. Бизге да ушундай немени киргизсе жакшы болот эле. Ушул жигиттин сунушуна кандай силердин көз карашыңар? Ошодон үлгү алса болобу, жаштар? Жаман адамдардан да алса болот да. Мисалы үчүн үлгү бирөөнүн ошибкасы менен өзүң жашооңду түздөй элсең. Мен мисалы мына артисттерден көп үлгү алат да. Артисттер чынында булар артист деп коет да. Булар улам эле которулат да, ар кимдин ролун аткара берет. Алардын өздөрү башка, аткарганы башка да. Анан ошо артисттерди туурап эле ошо жанагы артисткаларды туурап, жарым жылаңач кийимдерди кийип ушундай көп болот да жаштарда. Сен айтып атасың да, ошол жаман адам кийин жакшы болуп калып, анан кийин ошол арманын айтып атат. Ал жаман убагында арманын айтпайт да. Ал адам баары жаман да. Сен уже ал жакшы адам болуп калгандан кийин алып атасың. Значит, сен жакшы адамдан ошондой үлгү аласың. Мен мисалы үчүн мындай айттым. Жаман адамдан мисалы үчүн жакшы үлгү алса болот деп. Жаман адам арак ичип жүрөт, анан өзүнүн арманын айтып берет. Арак ичкенде кандай жашоого кабылдым, кандай проблемалар пайда болду мен ички жашоомдо деген. Үй бүлөнө да ажырадым. Анан сен ошого умтуласың, мен арак ичпешим керек экен депчи, туурабы? Арак ичсем мына монда ушундай проблемалар кабыл болот дегенде. Түшүнбөйбү? Жок, аракты жаман адамдар эле ичеби? Жок, жаман адамдар арак ичет, анан наркотик сайынса ал деле жаман адам да, түшүнбөйбү? Ал деле коомго жакшы неме киргизбейт да. Жок, может жакшы киши жөн эле жаман нерсени ичип атат, же жаман нерсени жеп атат. Жакшы эле киши. Аракты депутаттар деле ичет, министр да ичет, башкасы да ичет. Депутаттар ичет, бирок алар мэр ичет да, тентип кетпейт да, көчөлөрдү аралап, өтөлкө чогулуп. Ошентип ичсе болобу? Жок, антип ичсе болбойт. Ошон үчүн мен айттым, ошо жаман адамдардан да жакшы үлгү алса болот деп, жакшы жол тандап алса болот деп. Жаштар сүйлөсүн. Чеги менен ким? Кел.
Мисалы үчүн азыр Кыргыздарда той дегендер көп болот да. Ал жакта кээ бирлер айтат мындай тойду эме спиртсиз эле мындай спирт ичимдиги жок эле өткөрөбүз депчи. Бирок баары бир болбойт да. Баары деле бардык жакта ушу спирт ичимдиктер пайда болот. Эме кылат. Ошондо болсо мындай чеги менен ичиш керек да мындай. Кичине эле мындай эметип койсо болот. Мас болгонго чейин, Мас болбош керек. Болбош керек. Кичине эле мындай көңүл үчүн эле алып коюш керек болот. Эмне мас болуп калып атат анан? Мас болуп калган булар сыртка чыгып уже эмеден границадан кетип калгандар ошентип ичишет да. Сени кыйнайт. Четирге кетип калышат да. Ичип кой, атаң үчүн ичип кой, энең үчүн ичип кой, бакыт үчүн ичип кой. Жок, ич десе эле кечке эле иче берсе болбойт. Ден соолук үчүн ичип кой дейт. Чеги кандай болот эми? Канча грамм иштеп сунуш кылат элең? Жок, 50 болот болуш керек. 2 литр. Жаштар сүйлөсүн. Бул жакта Мирзат айтып кетип атат, тиги тойлордо ичет депчи, бул мен үчүн ичип кой, эми тиги ден соолук үчүн ичип кой депчи. Мындайдай нерсе болбойт да. Эми ар адам ар кандай болот да. Мисалы үчүн ичип жүргөн адам иче берет көп жерден элечи, көп жерден ичип антип жүрө берет да. А негизи мына намаз окуган ошо динге берилип жүргөн адамдар, мисалы үчүн мен сениден арак спирт ичимдиги үчүн мен сени ушу арак менен сыйлабайм дейт да. Мен сени өзүмдүн ниетим үчүн монтип каалоомду айтып туруп сыйлайм дейт да. Ушундай деп айтсам. Сени айтсачы, Жаштар сүйлөсүн. сени айтсачы, мисалы ата энеңдин ден соолугу үчүн ичип кой. Мага ушундай суроо берсе, мен мага бакыт үчүн ичип кой деп. Мен антип мага дейин ошентип айтышса, мен айтам да. Мен ата энемди арак үчүн сыйлабайм дейм да, спирт үчүн, ичимдигин үчүн сыйлабайм. Мен өзүмдүн ичимде ниетимди айтып, каалоомду айтып гана сыйлайм деп айтам. Жаштар сүйлөсүн. Мен өзбек эжеге суроом бар эле. Сиз ушул ичкендердин мисалы туугандарыңыз болуп калса, ошолорго кандай үлгүрөт элеңиз? Эми көчөдө көрүп калсаңыз же той ичкенин көрүп калсаңыз кандай үлгүрөт элеңиз сиздин туугандарыңыз, жакындарыңызга? Эмне үлгүрөт элеңиз? Жооп берип койсоңуз. Мен дайыма бүт баарына, туугандарга да, тууган эместерге бүт баарына насихат айтам да. Бул туура эмес, бул арам, бул күнөө, бул жаман нерсе деп. Ошон үчүн биз ошону менен күрөшөбүз. Арак менен, тамеки менен, башка бүт жаман иштер менен күрөшөбүз да. Анан түрлүү жол менен, мисалы мына сиздерге деле айтып аткан нерсе, ошо жаман болбосун деген насихат да. Жак. Саламатсызбы? Сизге суроо берейин деген болчумун да. Сиз эмнеге мындай эми ата эне жөнүндө анан мындай жалаң эле кыздардын эмесинин проблемасын өтөрөсүз да? Ошого вообще чын албай койдуңуз сиздин сурооңузга. Себебинде мына ата энени жакшы сыйлабай атсыңар. Көбүңөр урушат экенсиңер. Мен көбүңөр урушат экенсиңер. Ата энеге каяш айтат экенсиңер, тилин албайт экенсиңер, ата энени ызагат экенсиңер. Мен көп көрүп жүрүм да. Ошон үчүн ата эне жөнүндө көп айтып атам. Бир, анан кийин мисалы мына кыздардын арак ичкени, тамеки чеккени, жанагындай жигиттер менен жүргөнү коркунучтуураак. Өздөрү үчүн коркунучтуураак балдарга караганда. Ошон үчүн мен көбүрөөк кыздарга насихат этем да. Жакшы, бизде кыздар аябай, балдар өтө көп болуп атат. Микрофон жетишкенге аракет кылалы, Тура кой. Мисалы үчүн мен айтайын дегем, биз азыр айтып атабыз, ата энебизден үлгү алышыбыз керек, чоң жакшы кишилерден үлгү алышыбыз керек. Бирок биз көпчүлүгүнөн ала албайбыз. Мисалы, потому что биз телевизордон көргөн нерсебиз жамандыктарды деле көрөбүз да. Жакшы кишилерди көрсөтпөйт да. Азыр, например, мисалы үчүн мен көрөйүн десем, мен көрө албайм. Мен телевизорду күгүзгөндө жаман нерселерди эле көрө берем. Ар кайсы программалар болот. Там жаман нерсе деп эмнени айтасың? Чеккен кыздар, балдарды эле көрсөтөт. Азыркы мындай молодежьту жаштарды кайсыл канал ошол? Аттар барбы? MTV, TNT дегендерди, например, мисалы үчүн баарыбыз эле көрөбүз. Ал это не секрет. Анан ошолордон и башка деле каналдардан биз көрбөй которуп койсоңор болбойбу? Жакшы бардык каналдардан эле көрөбүз. Жакшы кишилерди аз эле көрсөтөт, любой каналдан деле. Мына Манас деле каналдан аз эле көрсөтөт. И көрөйүн десем деле мен кимден үлгү алайын десем, ата энемди эле көрүп алам да. И көргөн нерсемден алам. Туурабы? Жаштар сүйлөсүн. Туура.
бул жактан телевизор көрүп деп атат да, MTV TNT депчи. Мисалы үчүн MTV-да деген чет өлкөдө нерселерди көргөзүп атат, Кыргызстанды көргөзбөйчү. Өзүбүз Кыргызстанда туруп, эмне үчүн биз Кыргызстан менен ушу Манас каналдарын көрбөйбүз да, ошолордон үлгү албайбыз да? Эмне үчүн MTV TNT-ни көрөбүз? Андай болушу мүмкүн эмес да. Жаштар сүйлөсүн. Мен айтып кетерим, анткени көрөлүк десек Кыргызстан каналдарында эчтеке кызыктуу нерселер жок да, ошон үчүн көрүшпөйт да. Эчтеке кызыктуу нерселер жок, ошон үчүн көрө албайбыз. Жок, биз ошо Кыргызстанды мисалы үчүн койсок дейин, ал жерде бүт эле политиканы эле обсуждайт, мындай талкуулай берет да, анан кийин мындай бизге жаштарга мындай кызыктуу программа эч кандай жок. А башка каналдарга койсоң, ал жерде деген ошо бизге керектүү мындай бизге таасир эте турган мындай жакшы программалар бар да. Кыргызстанга койсоң деген баягы эле новостини угасың, азаттыктуу плюс бизге мындай таасир этет, анан калган бүт эле политиканы сүйлөйт, а политика бизге тиешеси жок. Рахмат. Бизде деген жалаң эле Кыргызстанды айтып атасыңар, политика деп. Ошо политиканын ордуна бизге мындай керектүү Кыргызстан салттарынан берсе болот да. Ошолордон биз үлгү алсак болот да. Ошону айтат элем. Жаштар сүйлөсүн. Бул жакта MTV деп атат, MTV эле эмес, кыргыздардын өзүнүн кинолорун деле көрсөңөр уяттуу болушат да. Ошолорду алдырып эле салса эмне болот эле деп ойлойм. Кайсыл кинолор атап кетсең? Атап кеткенде министрдин кызынын махабаты Үлгү алса болобу? Үлгү алса болбойт. Неге дегенде бул кинону вообще жок кылып салыш керек. Мындай кинолор тартылбаш керек да кыргыздандарчы. Биз болсо мусулмандарбыз өзүбүз. Вообще жок кылыш керекпи? Жок кылыш керек эмес, жакшыларын алып калыш керек, бирок уяттуу жерлерин жок кылып салыш керек да. Корейский кинодогу. Корейский кинолорду жага, алардын үлгү алсаңар болот. Корейский кинодогудай. Тазалап койсо. Саламатсыздарбы, мен айтат элем, каналдардан дейт ар кандай. Кыргызстанда чын эле бул Зулайка кошулуп кетем. Мен Кыргызстанда азыр өнүгүп атат, клиптер көп чыгып атат, кинолор көп чыгып атат ошондой эле. Бирок алар ойлоп атышат, жана телевизордон айтып атышат. Уят нерсе менен, уят нерсе тыюу салганда, уят нерсе менен биз өнүгүп атабыз дейт. Бул өнүгүү эмес. Мындай кино. Биз тарбияны кимден алабыз? Улуу муундун адамдарынан алабыз. Ал эми улуу муундун адамдары мындай кадамга барып жатканда, анда эртеңки жаштар эмне болот? Ушундай суроо берем. Жакшы. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда корейский кинолорду көрөсүңөр деп жатасыңар да. Корейский кинолорду көргөндө ал жакта эч кандай уяттуу нерселер жок. Ал жакта да мындай достор жөнүндө да. Эми ошол кинолорду көрсөңчү. Ошол фильмдерди көргөндө биздин кыздарыбыз Корейдин жигиттерин укмуш сүйүп калып, анан Кореяга кетсем деп кыялданып калат. Бул кандай, туура эле үлгү алабы? Жок, ал корейский кинолорду көргөндө мындай достукту бекемдейт да. Анан кийин ал кинолорду көрүп эле, ой, ошо баланы сүйүп калдым, мен ошол жака барыш керекмин деп. Эми кыздар деле анчалыкка барбайт да. Кыздар эми ал башка мамлекеттерде болуп жаткан нерселер да. Ал жөн эле кино, ал баары бир ошол мамлекетке барам десе дагы, ошол актерлорду көрүп ошого күйөөгө чыгам. Жылына 2,5 миң кетип атат Кореяга биздин кыздарыбыз, анан ошол үлгү алып атса керек. Анан айрым жаштарыбыз, жигиттерибиз бар. Азыр. Мен бул кыздын вообще айтканына кошулбайм, анткени дегенде мындай корейский фильмди көргөндө мындай кызды сүйүп калып бир жака кетип калыш керек. Кетип атышат, ошо жанагы F4 деген эле кинону сүйүп калып, кыздардын баары Кореяга ушундай жигитке тием деп атат. Анан достукту бекемдейт атат. Кайда бекемдейт? Ошо кыз же бала кандай бир көрүп кыялданып отурат. Мен ушундай качан болом, мен качан ушундайга жетем деп. Анан ушул эме айтып жатат, кетпе, кыздар анчалыкка барбайт деп. Барат, ошондон дагы өтүп кетиш мүмкүн. Өтүп кетеби? Өтүп кетет. Тормуз кармабай калабы? Тормуз кармабайт. Мындай кээ бир кыздар бар, ушу өлгүдөй жакшы көрүп калганчы. Жакшы. Барат, ошол жака барып, бирок ошол жакта мындай күйөөгө тийбейт, чыкпайт, кул болуп жүргөндөр бар да. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы үчүн ошо Корея жөнүндө айтасыздар, биздин жигиттер ошо Кореяга сыяктуу андан да ашып биздин кыздарыбызды алып кала албайбызбы Кыргызстангачы? Биз ошого күнөөлүү мына, ошого күнөөлүү биз эркектербиз да. Анткени эмне үчүн дегенде биз кыздарды сыйлабайбыз, кыздарды ниже плинтуса жер чын айтсакчы. Кыздарды сыйлабайбыз, ошон үчүн кыздар бизге таарынат, бизден карабайт, анан бизден уже үмүт өтпөй калганда кыргыздын жигиттеринен что биз ушундай бай болобуз, багып кетип алат. Жаштар сүйлөсүн. Неме? Бул жакта Эрмек айтып кетти, кыздарды сыйлабайт депчи. Мисалы, мындай чынын айтканда деле
кинону көрүп деле кинону көрүп атабыз, корейский кинону. А биздин кыргыздын балдары ошончолук берилип, сүйүп, монтип эметишпейт, мындай берилишпейт да, такырчы монтип сүйүүсүн монтип берип айтышпайт да. Жок, кээ бир адамдар бар, бирок жок деп айтпайм да, кээ бир ал чанда эле да, 100дүн бири болот да. Мына Эрмек айтып кетти, өзүбүз күнөөлүүбүз эркек балдар кыздарды кармалбайбыз деп. Ал кинодо жигиттер кыздарына мондай далдайган эме кырчыраган лимузиндер менен мондай өндө фантазия эмелер менен алып келип белек кылышып ошону тартышат. Бизден кайдан колдон келбейт анын баары. Келбейт. Келтирсеңер болбойбу? Келтириш үчүн канча деген каражат керек бизге, канча деген аракет керек. Аны кыла албайбыз биз жигиттер. Кыргыздын балдар кыла албайт. Жаштар сүйлөсүн. Биз кыздар тим эле ушундай силерден романтика, лимузиндерди талап кылган жокпуз. Биз силерден жөн гана кадимкидей макул, азыр жаз келди, сонун татынакай гүлдөр ачып атат, ошондон деле алып келип берип койсоңор бизге ошончасы. Бирок бизге аны кереги жок, бизге гүлдүн эчтекенин кереги жок. Бизге жөн гана сыйлоо керек да. Эгерде мисалы үчүн мен деле балдар жаныбызда жөн эле балдар турса, эгерде жаман сөз айтса мага аябай катуу тиет, мага айтпаса деле кулакка аябай жаман угулат да. Ошондуктан коомчулукта өзүнүн мындай жакшы алып жүрсө, меген эгерде жаман балдарды көрүп калсам ойлойм да, балдар баары ушундай депчи. Ушундай турбайбы деп, Күн калып кетет да. Ошондуктан татынакай балдар жүрсө, кыргыздарда да ушундай татынакай балдар бар турбайбы деген суктанып. Гүл алса болот турбайбы, тийсе болот турбайбы дейсиңер, Мына айтып атасың, бир кичинекей бир гүл алып келсе ошунчалык сүйүнөбүз депчи. Гүл эмес, мондай далдаган букет алып келсе, мондай сонун букет алып келсе, ага мындай кээ бир кыздар бар да, мындай жок, рахмат, уш элеби деген сыяктуу. Азыр мен мындай эмем, мындай өзүм оюм айтып кетебиз. Кыздар көбүнчө азыр мындай акчага берилет дегенде. Акчага, байлыкка деп. Акчадан үлгү алат экен да? Негизинен ушу жыйынтыктаганда мен айтат элем, ушул өзүңөргө үлгү болгон адамдардан үлгү алгыла. Ошол үлгү боло ала тургандай адамдардан үлгү алгыла. Алар кимдер? Алар деген ошо жанагы айтып кеткендей эле, улуу муундар, жакшы жүргөн, өзүн алып жүргөн ошолордон ал үлгү алса болот адамдар. Анан кийин мен да бир эме келтирип кетет элем бул жерге. Сиздер деген эмеде, ушул программада дайыма эмеде кыздарды жамандоо, кыздарды абдан жамандап киришет да, көп көрөм. Анан кийин кимдер жамандайт? Балдардын баары эле кыска кийинет, анан кыздар деген тиги хатага барат эме депчи. Андан көрө кыздар жок дегенде ушу бир-эки эмеңерди, программаңарды кыздарды кантип сүйлөө керек деген эме теманы алып берсеңиз. Жаштар сүйлөсүн. Мен эле бул кыздын айтканына кошулам. Ошол туура айтты. Көп эле кыздар деле жөнүндө сүйлөбөй, балдардын деле жөнүндө сүйлөсөңөр жакшы болот. Балдар сүйлөө керек деппи? Балдар деле неме кылып, ошо жаштарга айтып кеткен, үлгүлөрдү жакшы адамдардан алгыла, бизге окшош. Силерде жигиттерден, Бул жерде негизинен мен сизге суроо берип кетейин дедим эле да. Сиз чын эле баягы кыз айткандай, дайыма жаштар сүйлөсүн программасында дайыма жаштарга асыласыздар да, улууларчы. Жаштар ошол улуулардан үлгү алат да, улуулар жакшы болуш керек. Мисалы маршруткада эле жаштар орун бошотпойт дешет. Орун бошотуп берген жаштарды улуулар карап коюшатпы? Улуулар болсо жаштарды тебелеп тепсеп өтүп кетет. Улуулар сизге суроом, эми улуулардан деле көрөсүзбү ушундайларды, жаштарга үлгү болгула деп айта аласызбы өзүңүз? Улуулардан деле күнөө издеп таба аласызбы? Азыр айтып атпай, айтып жүрөк. Кыздар жөнүндө эле сүйлөй бересиң деп, качан кыздар оңолгондон кийин аны эметет ошо. Кыздар оңолбой атабы, кыздар эмне бузукпу? Азыр көбүнчө кыздар чегет, ичет, көрүнүп турбайбы? Жок, кыска кийет кичине. Айтып атпайбы? Кыздар ичет, анан алар кыска юбка кийбей эле ошо кичине өзүн карап, анан досторуна эметпей эле, өзүн карап кичине ичпей жүрсө. Кыска кийген кыздар жакпайбы? Жакпайт. Мына айтып кетти жигит эме деп, кыздарды эме туура айтат депчи Өзбек агай, туура айтасыз деген. Азыр мындай жакшы кыздардан, мына имандуу кыздардан саналуу эле да, мындайча айтканда, чын ана мындай чек арадан уже өтүп кетти, уже батыш жакты уже биз уже батыш деп койсок болот да, өлгүдө батыш жактан алдык да. Батыштын баткагына батып кетиштиби? Батыштын баткагына батып кетти да, уже саналуу эле адамдар да, кыздардан саналуу эле. Ошо. Мен өз оюмду айтып кетейинчи, бир эле эмне эле кыздарды батыштын баткагына батып кетти десеңер, бул жакта эме балдар делечи корейский сериалдарды көрүп, чачтар монтип аксайт деп, мондай шымды кийишип алат. Мен бир эле кыздарды эме айтасыңар, бул жакта балдар дагы бар. Балдар дагы кошулат. Балдар.
мына балдар турайт деп атасың, балдар тураган себеби мындай, алар эмем да мындай. Неге турайт? Өзүн эмете албайт да, кандайча айтканда, недооценивается дегендечи. Ошондой деп койсок болот, өзүн мындай жаман эмет, өзүн эмелери бар мындай. Кандай деп койсок, өзүн жетиштерин билет, өзүн эмелерин, ошон үчүн ошолор жакшы көрүп, жакшы эметишет. Мугалимна мен да кошулам, кыздарды эле жамандай бересиңер, анан кыздарды сыйлабайсыңар да өзүңөр чоңдор болчу. Кыздар ичет, кыздар эметет, силер көпчүлүктү айтып атасыңар. Кыздар ичкен үчүн үлгү албай атабы же кандай? Жаштар ушул жаштардын атынан өзүңүн атынан айтып берсең жыйынтып. Мен айтарым, өзү кыздар бардыгын эле көпчүлүк айтпай, мындай ошо ичкен адам таап туруп айткыла да, анан бардыгын кечкелик кыздарга асыл берген да болбойт. Бул жакта балдар дагы бар, анан балдарга дагы эметкиле. Кыздар чындап эле ичишеби? Жок, ичпейт. Ичпейт, эч ким ичпейт. Кыздар ичпейт деген туура эмес, азыр кыздардын ичкен көп толуп тура. Мен эле кошуна кыздардын ичишет, чегишет, аларды байкайм. Аларга мындай өзүм эжекелерим бар. Кудайга шүгүр, ата-энем аларга жакшы тарбия берди, жакшы тарбиялашат. Алар жакшы кошуналар ошол чогуу жолобойт да, кошуна кыздар менен. Мына урматтуу достор, урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей сиздер билгендей, биздин жаштарыбыз өтө активдүү. Ошондой болсо дагы ар бир жаштардын ою баалуу, анда жыйынтыктап 10 секундтан жыйынтыктап берсеңер, 10 секундтан ошо менен жыйынтыктап бүтүрөлү. Мына биз келечектен үлгү алабыз деп атабыз, бирок да чоңдорго да айтып кетчү да, бул эме балык башынан сасыйт деген макал бар го, ошо силер кандай болсоңор биз да ошондой үлгү алабыз да силерденчи. Анан дагы адамдарга, балдарга айтып кетчү нерсе, бул дагы бир макал бар, баягы молдонун айтканын ук, бирок кылган кылба дейт да. Ал бизге канча насаат айтат, бизге жакшы болуп жүрө, тартиптүү болуп жүргүлө деп, бирок өзү барып мүмкүн ичип коюшу мүмкүн, биз аны көрүп алып, болот экен да деп ичпешибиз керек, бирок айтканын угушубуз керек. Жашташ болсун. Бул жана бул досум болсо эме сүйлөгөн сөздөр кыздарга эметкен эметпей калдым, мен досума кошулбайм. Анткени деген кыздар эле жаман бергенге болбойт да. Жашташ болсун. Ошо кошулам, анткени деген бир эле 2 же 3 кызды көрүп алып, баардык кыздарга шек келтирген болбойт. Бул ар бир адамдын өзүнүн ою, анан кийин сыйлаш керек кыздарды деген. Мисалы үчүн канча мектептен көрбө, бул жерде кыздар менен деле иштери жок, канча сөгүнүшөт, кыздар айланасында барбы жокпу, иштери жок да, эми балдардын иштери жок. Ошон үчүн биринчи өздөрүн билиш керек да, тартиптүү, тарбиялашты депчи, ата-энебиз бизди деп. А башка кыздарды деген как будто ата-энеси тарбиялабай аткан. Демек, сөгүнбөй жүрсө үлгү аласыңар, Сөгүнбөсө, тарбияны мисалы үчүн сөгүнбөсө, өздөрү жакшы мамиле кылса, анан ойлойсуң да, жакшы болот экен бардыгы депчи. Ошондуктан чоң рахмат, анда Мен биринчиден суроого жооп берип кетейин дедим, кимден үлгү ала алат? Эң биринчиден үйдөн ата-энени тарбияласын, кандай тамактануу, ушул сыяктуу. Ал эми мектепке келгенде, бул мектептен мугалимдерди тарбияласын. Ал эми эң негизги эме, бул китептен да ала аласың. Чоң рахмат. Бул жерде мен айта кетейин дедим эле, биринчиден бардыгы эле айтып атышат, кыздар деген ичет, чегет, анан дагы кыска кийинет. Бул деген внешность деген обманчиво деп коет. Внешностьти карабаш керек. Бул деген мүмкүн антип жүргөн менен ичинде ыйман деген башка жакшы жүргөн адамдыкынан да көп. Ошондуктан суранат элем ушу кыздарга асылбай эле койгула, балдар биринчи өз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен жыйынтыктуу сөзүмдү айта кетсем, эми жашоого өкүнбө, ачкычы өзүңдө демекчи. Демек кимден, кандай адамдардан үлгү алабыз? Бул өзүбүздөн деп айтмакчымын. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен үлгүнү деген алтындай болгон ата-энемден алам, жана сиздердей болгон мугалимдерден жана чоң кишилерден алам демекчимин. Анан балдарга айтып кетчү нерсе, кыздын кырчачы улуу кызды сыйлагыла, анан балдар өздөрү төрт жагынан төп келишкен жигит эмес, балдарда да күнөө бар. Балдарда мындай ичет, чегет дегендей кыздарды жөн жок күнөөлө бербегиле. Чоң рахмат. Анда адалат эче, мынакей окуучуларыңызды үнүн уктуңуз. Жыйынтыктап берсеңиз, азыркы жаштар кимдерден үлгү алыш керек, сиздер кимдерден алдыңыздар эле? Кыскараак. Саламатсыздарбы? Мен эми айтарым, азыркы жаштар ушунчалык булар акылдуу, келечекке умтулган аябай жакшы жаштарсыңар. Негизи адам өмүр бою тарбияланат. Адам тарбиялы үлгүнү эң биринчи уядан эмнени көрсөң чыкканда ошону аласың дегенде, эң биринчи биздин үлгүбүз ата-эне. Андан кийин эле бала бакча, балабакчадан кийин мектеп. Андан тышкары коом. Мисалы үчүн азыр бириңерди бириң айтпасаңар, силер андай мындай депчи. Бирок эң негизгиси балдар. Үйрөнгөн нерсени турмушта пайдаланып,
Анан ар бир адам өзүн өзү тарбиялаш керек. Мен дайым айтып кетем го силерге. Адам сени канча айткан менен, канча көргөн менен, эгер өзүңдүн нарагыңда, дээриңде болбой турган болсо, аны эч убакта кабыл албайсыңар. Мен силерге каалайм, келечекте ушунчалык бактылуу кыргыз элинин каада салтыны, маданиятыны, илим билимин өнүктүргөн жаштар болушуңарга тилектешим. Чоң рахмат. Кийинки тап берсеңиз. Үлгү алардан мурда биз билиш керек эмне жакшы, эмне жаман дегенди. Сөйгөндө биз жаман нерсени деле жакшы киши жазып атса, анан биз ойлошубуз да бул туура экен деп. Сөйгөндө жакшы киши деле билбей калышы мүмкүн жаман нерсени. Айрым албай калышы мүмкүн да. Мисалы, аябай белгилүү адамдар деле, жана звездалар деле көбү наркоман, аракчы болуп кеткен да. Өз тарыхта көптөгөн звездалардын көбү 40 жашка жетпей өлүп калган да. Сөйгөндө алар туура эмес нерсени туура көрүп калган да. Анан ошон үчүн биз жанагы үлгү алганда, үлгүлардан мурда биз билиш керек эмне жакшы, эмне жаман. Анан ошо жакшы иш жазып аткандардан үлгү алайлы, жаман иш жасагандардан үлгү албайлы. Даже жакшы киши болсо да. Эгер жакшы киши да жаман иш жазып атса, биз үлгү албашыбыз керек. Себеби ал туура эмес иш жазып атат. Анан ошо силерден кааларым, ошо жакшы адамдардан үлгү алгыла, эң биринчи ошо билип алгыла, туура жол эмне, туура эмес жол эмне. Ошондо ар кимди эрчи бербейсиңер. Ошо ар кимди туурай бербейсиңер да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу улуу кыргыз эли, сиздер ушул Бишкек шаарыбыздагы номер 74 мектеп лицейдин жаштарынын, эже агайлардын оюн билдиңиздер, уктуңуздар. Жана ар бир жаштын ою баалуу. Ошондой болсо дагы биздин балким жаштарыбыздан биздин жогорку чоңдорубуз, агаларыбыз, аталарыбыз дагы жакшы үлгү берип, балким жакшы үлгү алат деген ойдобуз. Жана ошондой эле биздин даанышманыбыз айткандай, эгерде кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Жана дагы өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Кийинки ишемден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Sananı